Ош шаарындагы Курманжан Датка мектебинин кошумча жаңы имараты ушул жылы пайдаланууга берилген. Аймактарды ирилештирүүдөн кийин окуучунун саны көбөйүп, кошумча имаратка муктаждык жаралган. Мындан улам 2 кабат 225 орундуу имарат курулган. Мына ушундай заманбап жаңы мектепте 2000ге чукул окуучу билим алууда. Алардын катарын мектептер арасындагы олимпиадаларда алдыңкы орундарга ээ болуп келген окуучулар толуктайт. Азырдагы химия, физика сабактарынан экинчи баскычка өткөн окуучулар мугалимдери менен биргеликте даярдык көрүп жатышат. Мен ошол физикага 8 классымдан баштап катышып баштагам. Мага биринчи физика анча деле кызык болгон эмес, бирок бара-бара уже даярданып баштаганда бара-бара кызыгып, окуп, изилдеп, даярданып ошентип былтыр катышканда 5 балл жетпей калган. Ошентип экинчи турга өтпөй калгам. Быйыл Кудайга шүгүр биринчи турдан өттүм. Эми экинчи турга даярдык болуп жатат. Мага эч ким окушуң керек деп айткан эмес. Өзүм оякпактарды көрүп, кызыгып окуп баштагам. 8 класста башында аракет кылган эмесмин, бирок аягына келгенде өзүм окуп баштагам. Эчекеден сурап, эчеке эмне кандай болот деп өзүм кызыгып, анан 9 класста биринчи олимпиадага катышкын. 9 класста бирок биринчи турдан өтө алган эмесмин. Мурдагы жылы 10 классымда 3 турга чейин өтүп, андан ары өтпөй калгам. Бул жылы 4 турга өтүп, бишкекке барып келгенге аракет кылам. Мектеп жетекчилиги маалымдагандай, буга чейин дагы мектепте өлкө керегине жараган алдыңкы окуучулар окуган. Учурда алардын басымдуусу мамлекеттик мекемелерде, жогорку окуу жайларда агартуучу болуп эмгектенип келүүдө. Акыркы убакта бүтүрүп кеткен окуучуларыбыздын төмөнкү окуучуларды атап кетсем болот. Ташболотова Индираны, Ашимов Адахан, Ниязова Айжан деген окуучуларыбыз, булар медицина багытында окуп атышат. Дагы быйылкы окуу жылында да биздин уучубуз кур эмес. Шаардык олимпиадада экинчи баскычка даярданып аткан окуучуларыбыз бар. Курманжан Датка ысымын алып жүргөн шаардагы билим берүү мекемесинде окуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Спорт зал, ашкана, актовый зал жана сырткы кичи футбол аянтчасы дагы бар. Башталгыч класстын окуучулары үчүн атайын ысык тамактар берилет. Бул территориялык административдик кошуудан кийин дагы бизде окуучунун саны көбөйдү. Ага шартка ылайыктап бизге былтыркы окуу жылында кошумча корпус 225 окуучуга ылайыкталган кошумча корпус курулуп берилди. Биздин мектепте бардык шарт бар. Бизге мектептин бүтүрүүчүлөрү 20 жылдыкта келип көмөк көрсөтүшүп беришет. Базалык, техникалык базаны чыңдоого салым кошуп келишет. Маалыматка ылайык 1935 жылы Жапалак башталгыч мектеби болуп ачылган. 1976 жылы 3 кабаттуу мектеп пайдаланууга берилип, өлкө эгемендүүлүк алган жылы мектепке Курманжан Датка ысымы ыйгарылган. Азыркы күндө 2000дей окуучуга 80 мугалим билим берип келүүдө. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, УТРК Ош.